кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрлан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбыздагы аткан тилибизди өнүктүрбөй эле койгочу. Кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин, андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Ошол эле мына Орусияда көчө шыпыргыч болгон адам үчүн орус тилин билүүнү экзамен тапшырууну талап кылып атат. Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Ушуга чейин коркуп, башка мамлекеттер эмне дейт, башка элдер эмне дейт деп ушуга чейин келдик. Ошо кымышы мамлекеттердин бардык чыккан мамлекеттер өздөрүнүн тилин мамлекеттик тил, расмий тил кылып катары кабыл алышты. 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн иштегенде патриотизм. Ана сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербей элечи бардыңар. Азыр мына 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Дагы бир издеп атасыңар да, ушуларды кыргыз тили менен өткүзбөй коелу депчи. Дагы бир запрет коелу депчи. Токтоткула мындай аңарды. Башка улуттар деле жашайт биздин мамлекетте. Кыргыз тил. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Туура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Башка өлкөлөрдө ой депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Биз жогорку кеңешке алалы десе, өлүп талып анча-мынча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Биринчи өзүбүздүн элге жагышыбыз керек, башка өлкөлөргө эмес. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланайын, мага иштебей эле. Ушу тил маселесине келгенде эле ушу ызылдап чыга калабыз да, ай. Тилибиз бар, улутубуз бар да, неге мынча? Мына Дастан Сарыгулов айтты эле, 60-жылдардан кийин таласта мына бир мисалды айтты эле. Бардык улуттар жашачу, бирок баары тилди билчү дейт. Сонун мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сонун мыйзамды. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбөгү мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Конституцияда жазылып турат. Кыргызстанда Кыргызстан жашаган элдери гана ошол өзөгүн түзөт мамлекеттүүлүктүн деп. Кыргыз эл бизде, башкасы эл эмеспи? Алмазбек Акунжанович. Кыргыз эле Кыргызда депутат болуш керек да, дуңганы, орусу, башкасы болбош керек. Бизде уруп, кагып эле силкип калдыңыз да өзүңүз. Чыкпагыла. Мен көп болсо ушу бир мыйзам менен чыктым. Калган башка мыйзамдарды бардыгын эле колдоп келе атабыз. Мен өзүм пикиримди айта албай калдым. Кыргыз мектепти бүткөндөр сүйлөп атасыңар, ушул маселени көтөрө бересиңер деген сөзүңөрдү мен кабыл албаймын. Башынан баштап мен айттым. Мен Союздун мезгилинде райком партиянын идеологиялык секретары болуп иштеген адаммын. Биягы токмок, биягы карабалта. Андан ары бүт эле кыргыз дүйнөсү сонунда керемет. Ушул борбор баарына үлгү баш болуп атса, ушул борбордо көчөлөрдү кыдырып көргүлөчү. Бир кыргызча таза жарнама көрүнөрбү? Айтып коеюн, бул мамлекеттик тилге биз астедил көңүл бурушубуз керек. Анан башка улуттар көп улуттуубуз, анан буну карашыбыз керек деп жүрүп, биздин мамлекеттик тилдин акыбалын бүгүн көрүп атасыңар. Өтө кейиштүү. Биз катуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошончо кыргыз мамлекетинде жашап атабы? Кыргыз мамлекетинде иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Туурабы? Анан кийин эч кандай кошоматтын кереги жок бул жердечи, жакшы көрүнүштүн. Андыктан Мелис мырза, биз бул мыйзамды толугу менен колдошубуз керек. Керек болсо күчөтүшүбүз керек, талаптар болуш керек. Эмне үчүн башка элдер өзүнүн тилин коргоп атат, керек болсо бала бакчага чейин билсин деп атат. А эмне үчүн биз башкаларга жакшы көрүнүп отурушубуз керек бул жерде? Урматтуу депутаттар,
Эгерде биз чындап тилге күйбөсөк, тилди жоготсок, улут жоголот. Улут жоголсо, мамлекет жоголот. Андыктан, урматтуу депутаттар, мен ойлойм муну көп сөзгө айландырбай колдоп беришибиз керек. Туурабы? Эми сүйлөгөндө эмне, биз концепцияны колдоп берейли да. Биринчи микрофон. Сунушуңуз абдан туура, жүйөлүү, ошон үчүн талкуусу жок добушка койсоңуз. Экинчиден, сиздин идеяңызды мен 200%-га колдойм. Мына бүгүнкү күнү ушуну мен өткөндө да 2 жолу көтөрдүм эле да. Кабинет министрлер кабинетинде тил маселесине болгон мамиле абдан солгундап баратат. Биз конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Ошонун аткарылышын бир чакырып угалычы кандай болуп атат? Бул мыйзамды талкуусу жок колдоп берүүгө сунуш берем мен. Рахмат. Мына депутаттарга талап мамлекеттик тилди билбесе катталбайт деп. Эмне үчүн депутат билбеш керек экен? Билсин. Бул чоң мамлекеттик кызмат, туурабы? Сүйлөсүн мамлекеттик тилде. Эмне үчүн аларга биз артыкчылык беришибиз керек? Билсин мамлекеттик тилди. Үчүнчү микрофонуңузга касмаңыз. Рахмат. Бүгүн мен, конечно, сүйлөшүм керек. Бирок айла жок сүйлөйм. Урматтуу төрага, урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек мырза, жогорку кеңешибиз баарыбыз 90 депутаттан турат. Сүйлөгөнгө ар бир депутаттын укугу бар. Ар бир өзүнүн пикирин айтат. Мисалы үчүн, сиз айткан талапка бирөө да каршы эмес мамлекеттик тилге. Бирок аны кантип жетиш үчүн, мыйзамды бузбай жетиш үчүн аны айтышыбыз керек да. Жөнөкөй мисал, кантип Жолдош Мусуралиев жанакы инспекция по контролю болот. Штраф сала турган кантип болот ал? Эгерде бизде расмий түрдө болсо, мүмкүнчүлүк болсо мыйзамда аны жокко чыгарып кандай болот? Ушул нерсеге суроого жооп алыш керек да, кандай болот? Сен каршы болсоң, сен суроо берсең, сен душмансың деген бул көз караш туура эмес. Башыбыздан өткөн бул нерсе. Келгиле тилге 10 эсе акчаны коржотойлу. Мектептерге киргизели. Бирок ойлоп көрсөңөр, мына мектепте ар бир класста кыргыз тилден экзамен тапшырыш керек. Өтө турган мыйзам. Өткүр мыйзамдар. Тапшыра албаса эмне болот? Көчөгө кет деп айтабы? Же экинчи жылга калабы? Бизде каалайбызбы, каалабайбызбы? Сиз айтсаңыз деле, ар кандай улуттар бар. Ошондуктан мамлекеттик тилге көңүлдү бурушубуз керек, иштетишибиз керек. Бирок аны үчүн мугалимдерди даярдаш керек. Окутуш керек аларды. Алар даяр эмес болсо, 100 эмес, канча бир 20-30 орус тилинде мектептер бар. Аларды эмне жабылабы? Ошондуктан мен чакырат элем, бир аз шашпай туруп, өкмөт деле күчкө салбагыла. Туура эмес бул. Баралы ушуга, жетели буга. Эгер сиз айтканда Өзбекстан же башка мамлекеттер алар биринчи күндөн баштап бир тилди калтырган, башканы калтырган эмес. Тагдыр ушундай аларда. Бизде андай болгон эмес. Балким бул катта болгондур, балки бул жакшы болгондур, аны айта албайм. Бирок көптөгөн мамлекеттерде мамлекеттикти билбейсиң, ошондуктан депутат боло албайсың деген талап жок. Себеби депутат бул шайлана турган. Эгер сен тилди билбесең, сени ансыз деле шайлабайт. Кантип билет, кайсы экзамен тапшырат, ким алат? Тил комиссия алабы эле. Академия алабы, өкмөт алабы. Өкмөттүн аткаруу органы депутаттардын жүрүш турушун мыйзам чечип бере элек экен, эрежесин. Бул туура эмес. Ошону мен айтайын дедим эле. Рахмат, экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин 7-чи чакырылыштагы депутаттардын эң негизги аткарган милдетибиз ушу кыргыз тили боюнча мыйзамды кабыл алуу болуп берди. Чечкиндүү кадамга барып, биз көп жакшы нерселерди киргизип, толугу менен мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Бул биздин бирден бир тарыхтагы калтырган өзүбүздүн эмгегибиз катары болуп эсептелет да. Биздин өкүнүчтүү маселе бул мамлекеттик тил, мамлекеттин жүзү. Эгемендүүлүктү алганда ошол мурдагы мамлекеттердин арасында бир гана бизде кош тилдүүлүк бар. Расмий тил менен мамлекеттик тил болуп. Ошонун айынан биздин тилибиз мына 35 жылдан бери аксап келатат. Биз өзүбүз күйбөсөк, эч ким күйбөйт. Биздин мамлекет деле көп улуттуу мамлекет эмес, бардык мамлекетте бар көп улуттуу жашагандар. Бирок мамлекеттин атын алып турган улуттук түпкүлүктүү калктын тили мамлекеттик негизги тил болуп эсептелиш керек. Биз акча төлөбөй эле, башка болбой эле биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары орус тилин үйрөнүп, корей тилин үйрөнүп, англис тилин үйрөнүп, кытай тилин үйрөнүп, бүт өздөрү эле кетип атат керек болгондо. Биз муктаждыкты жаратмай сайын иш жүзүнө эч нерсе ашпайт.
Ошондуктан биз акча бөлүш керек деп жалдырап бирөөгө үйлөнүп кой, окуп кой, жаттап кой биздин тилибизди деген сөз бул өзүбүздү өзүбүз тебелегендик болуп эсептелет да. Эгерде мамлекеттик тилди билген болсо, бул кыргыз элин сыйлагандык, кыргыз мамлекетин сыйлагандык болот. Бул бөлүп жаруучулукка да жатпайт, улуттук аралык мамилелерге да зыян келбейт. Биз мындай муктаждыкты жаратып коелук. Азыр мына концепциясын унчукпай төраганын айткан сөзүн 100% мен кошулам. Кече мына баяндамачынын комитеттерде сүйлөгөн сөзүн мен катышкан жокмун, бирок интернет булактарынан түз көрдүм. Сиздин берген сурооңузга мен аябай 5 эмес 10 деген баа койдум, чыныгы кыргыздын патриотту катары. Ошондуктан биз муктаждыкты жаратып коелук. Ар ким өзү муктаждыкка өзү аткарсын. Акча төлөйбү, өзү окуйбу, ар бир адамдын өзүнүн милдети катары эсептеш керек дагы, мамлекеттик тилди билиш керек. Өздөрүнүн тилине биз тыюу салган жерибиз жок. Кайсы тилде сүйлөй берсин. Расмий тилде да сүйлөй берсин. Бирок мамлекеттик тилди, кыргыз мамлекетинин жараны ким экендигине карабастан, кайсы улуттан экендигине карабастан сөзсүз түрдө билиш керек деген талапты биз мыйзам менен куралдантып коелук. Анан ар ким өзүнө барат. Депутат болобу, жетекчи болобу, ар кимдин өзүнүн иши. Себеби депутат деген сөз бизге тиешелүү болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө билиш керек. Биз жалпы элдин өкүлү болуп атабыз. Рахмат. Экинчи микрофон. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу кыргыз тили боюнча эч кимде наразычылык жок. Мен ойлойм. Бир нерсени бир кылгандачы, бир системдүү кылсак да, оюбузга келгенде эле шак киргизип эле, мыйзам кылып эле анан өткүзө бербестенчи. Мана 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Азыркы балдар Англияда, Америкада, бүт Европаларда окуды. Аларда эмне күнөө? Эгиле бир системна bunga подход кылайлы. Мектепте биринчи окутайлы. Анан бүгүн эле мектептен класстан класска өткүзбөйбүз деген. Бул эмне деген балекет? Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн иштегенде патриотизм. Анан сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербегилечи бардыңар. Кыргыз тили боюнча эч ким наразычылыгы жок. Бирок структурно келгиле bunga системно подходить этели. Азыр мана 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Дагы бир издеп атасыңар да, ушуларды кыргыз тили менен өткүзбөй коелу депчи. Дагы бир запрет коелу депчи. Токтоткула мындай аңарды. Башка улуттар деле жашайт биздин мамлекетте. Кыргыз тил туура, бийик биз үчүн. Биздин туубуз бар, кыргыз тилибиз бар, гербибиз бар, гимнибиз бар. Анын бардыгын биз сыйлайбыз. Бирок кичине системно подходить этели да бардыгына. Мына институттарда 80% бүгүн орус тилде барды окуп атат. Не жалган бу ушунун бардыгы? Не ошол жерден баштабайсыңар бардыгын? Медиуста бүгүнкү күндө зоргодон зорго өтүп атат кыргыз тилге. Биринчи окутайлы бардыгын кыргыз тилгечи, анан кыргыз тилди талап кылайлы. Бишкекте балдарыңар, өзүңөрдүн балдарыңар бардыгы орусча сүйлөйт. Чине биягында карайлы да. Анан кыйын болуп эле кыргыз тилди, кыргызча окугандар бардыгар ушу маселени көтөрүп атасыңар. Мен деле кыргызча билем, сүйлөйм, мен коркпойм эчтекеденчи, бирок башка улуттарды сыйлап коелу. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Дорога. Я хотела бы обратиться, уважаемые коллеги. Дело в том, что принимая любой закон, мы должны смотреть, соответствует ли он в первую очередь главному закону страны, это Конституция. Я не буду скрывать, я проанализировала все 18 пакетов сегодня мы рассматриваем, и мы рассматриваем без обсуждения. 18 законопроектов. И вы хотите с закрытыми глазами слепо просто пропустить? А понимаете, некоторые законопроекты, они явно противоречат Конституции. Это мы для чего создаем? Мы создаем какую-то нездоровую конфликтную ситуацию. Вопрос о развитии госязыка, он должен быть в приоритете.
но его нужно развивать, и его нужно правильно преподавать. А что у нас? Одними запретами мы не решим проблему. Одними административными мерами, которые на сегодняшний день предлагают, уважаемые коллеги, вводится новая статья. За нарушение закона о госязыке штраф. Физические лица 5 тысяч, юридические лица 17 тысяч. И будет наказывать госкомиссия. Это кого мы еще породили? Какой орган? Идеологический орган, который должен отвечать за языковую политику в целом в стране, мы превращаем в карательный орган. Это правильно? И вы считаете это правильно? При этом нотариальные действия должны проводиться исключительно на государственном языке, а потом переводиться. Это что, мы лоббируем интересы каких-то переводческих компаний, которые нужно будет бежать и сразу переводить? А, извините, а право, в конце концов, граждан, которые хотят заключить сделку именно на государственном или официальном языке? Кто вообще имеет право запрещать и определять, если в Конституции прописаны два языка? В госслужбе все госслужащие, да, я согласна, те варианты, которые нам предлагаются, здесь вообще не оспаривается. Но а банковскую систему посмотрите, микрокредитные соглашения должны проводиться исключительно на государственном языке. Потом, если надо будет, вы захотите, переводите. Слушайте, у нас в законе сейчас действующем четко написана альтернатива. Или на государственном, или на официальном языке. Это право выбора клиента. А инвестиционный климат? Мы все говорим о том, что нам нужны инвестиции. А если у нас там прописано о том, что все соглашения должны прописываться именно на государственном языке и потом в последующем переводиться? Знаете, вот еще раз хотела бы обратить внимание. Много, 18, я прошу обратить внимание, прочтите все 18 законопроектов, которые нам представили пакетом. Мы должны изучить, проанализировать, потому что этот вопрос очень тонкий. Я считаю, что да, где-то мы должны усилить, но не такими методами, штрафами мы не решим этот вопрос. Рахмат, Эльмир Зракиевич, Сатыбалдиев, депутат. Рахмат, төраға. Мен дағы тек процедурныйға шығып алсам, тіл деп қойысып деп шықпай күтіп отырдым. Мен ама тіл жөнінде айтып қойын, кешіресіңер, мен қырғызмын, мен тілім қырғызша сөйлеймін, қырғызша бардыңарды керек болса отыруды алып, оқытып қоям. Бирок ошол учурда мен билем, улутты, үрп адаты, салты, эң негизгиси тили сактайт. Бирок кечирип койгула, ошол эле мамлекетте улут сакталып жүргөн мамлекетти ким сактайт? Көп улуттуулук сактайт. Мен айтам, биз мамлекет айрыкча мына 7 чакырылыш келгендерибиз биз жазалоого өтүп алдык. Ар нерсени жазалоо жолу менен чечпейт. Тилди билбей койсоң класстан класска көтөрүлбайсың, тилди билбей койсоң штраф салынасың, ана тилди билбей койсоң депутаттыкка барбайсың. Аны эмне башка жолу жокпу? Мен өткөндө комитетте 1 жыл мурун талкуулаганда, мо тил мыйзамын өткөрүп берип атканда мен айткам аябай жакшы сөздөрүм. Мен азыр кайталагым келбейт. Бирок бир эле нерсе, элдин тандоосу бар. Элдин тандоосу болуп аткан жерге эмне кыласыңар силер кийлигишип? Ел англис тилин сүйлөгөн адамдыбы, жогорку билимдүү адамдыбы өздөрү тандайт. Силер аяка түшүп кеттиңер, аяка түшүп эмес, көтөрүлүп кеттиңер. Кечирип койгула тил комиссиясы. Штрафтарды эмненин негизинде аласыздар? Мен тилди колдойм. Менин дагы бир айтам, мен тилим кыргыз тили, мен кыргыз болуп жаралганыма кубанам. Ар дайым буну айтып келем. Бирок ошол учурда мына системный деп Бакыт Сөнөч айтып кетти, кичине оюн жеткире албады. Ар жерге мурдуңарды тыкпагыла да. Эми жогорку кеңешти шайлоо мыйзамына эмне тыгылдыңар аяка? Ал жерде бир эле негиз бар, соттолбосун. Соттолугу болбосун, аны эл тандайт, аны тил комиссиясы тандабайт. Аны ошол жердеги округга бөлүнгөн ошо округдагы адамдар тандайт. Керек болсо сабатсыз бир итибайды тандап алсын, ал өздөрүнүн тандоосу. Айтып атышпайбы, байды тандады, кембагалды тандады, аны эл тандайт. Ага кийлигишкенге биздин акыбыз жок. Түшүнүп атасыңарбы? Тилди өнүктүрүш керек. Тилди алдыга жылдырыш керек. Тура 35 жылыбыз кетип калды популизм менен. Мына популизм менимче могул жерде болуп атат. Биз кылганыбыз жокпу, тилге каршы чыкты деп популизм болбойт бул. Бардыгы тил билиш керек, бардыгы сөз тилде билиш керек.
Айрыкча мына кече сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү туура түшүндүм. Мен ошону мамлекеттик кызматкерлерге айтат элем. Бала мамлекет кызматка иштейинде ошол мектептен баштап окусун, садиктен баштап окусун. Ата энелери ошонун аркасынан чуркасын тилди билсин деп. Мамлекеттик кызматка тилди билбеген адамды албагыла. Туура мейли ага. Мына шайлана турган кызматтарга эмне киришип кеттиңер? Болбойт мындай. Урматтуу төрага, кечиресиз, рахмат чоң. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим. Бул кыргыз элине жасаган кыянаттык бул мыйзам. Бул саботаж. Бул президентке кылган саботаж. Өкмөт ушул мыйзамды кантип алып келдиңер? Ушул азыр коом сонун өнүгүп, коомдо бири-бирине болгондай ишеним, ынтымак, бийликке болгон ишеним күчөп оңдолуп келатканда бул саботаж мыйзамды эмне алып келесиңер, Алмазбек Акунжанович? Бул кандай кыргыз тилин билбеген класстан класска көчпөйт деген эртең элде бунт чыгат. Элде көтөрүлүш чыгат. Сонун мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сонун мыйзамды эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда, өзбегі мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Конституцияда жазылып турат. Кыргызстанда Кыргызстан жашаган элдери гана ошол өзөгүн түзөт мамлекеттүүлүктүн деп. Кыргыз эл бизде, башкасы эл эмеспи? Алмазбек Акунжанович. Гүлла Кожокулуна туура айтып атат. Бул баш мыйзамга кайсы биринчи? Муну кантип өткөрдүңөр баш мыйзамга каршы мыйзамды? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Эртең ошолор отуруп береби, баласы көчпөй калса? Отуруп береби? Эртең о немис депутат, орус депутат болуп калса, башкалар эмне дейт? Кантип болот бул? Кыргыз эле кыргызда депутат болуш керек да, дуңганы, орусу, башкасы болбош керекпи? Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарыш керек. Анан бул мыйзамды жазгандын баарын жазалаш керек. Ким айтса ушул мыйзамдарды, статьяларды. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат, төрага. Мен айтқым келіп атат, мен дагы мектеп кыргыз тилин окуп бүткөнмүн. Бирок биздин конституцияда эки тил, расмий тили да жазылып калган. Муну мыйзам менен чектеген менин оюмча туура эмес. Мен мындай дегим келип атат да, биз сарылардын убагынан бери жашап келаткан кыргыз эли, кылымдан бери келаткан кыргыз элбиз. Бирок бизди эч ким биздин тилибизди, улутубузду жок кыла алган эмес. Бүгүн мындай эгемен Кыргызстанда өзүбүз кыргыз мамлекети болуп туруп, бүгүн ушу кыргыз тили менен мындай закон алып чыгып, ушуну мындай бир проблема кылып атканыбыз бул уят, менин оюмча. Биз Союздун убагында да кыргыз тилин жоготкон эмеспиз. Силер Бишкек менен эле ориентир ала бербегиле, урматтуулар. Региондорго чыккыла. Айылдарда бүт жерде кыргызча эле сүйлөп атат. Жапжакшынакай эле кыргызча эле окуп атат, кыргызча сүйлөп атат. Бишкек менен барыңар мыйзамдын баарын, бардык нерсенин баарын ушу Бишкек менен ориентир алат экенбиз дагы, отуруп алып ошолорго ылайыктап эле Бишкек менен ориентир алып эле мыйзамдар жаза беребизби? Чыгып көргүлө региондордо. Жапжакшынакай кыргызча эле сүйлөп келатат, сүйлөй беребиз. Эч ким жок кыла албайт муну. Биз Кыргызстан барбыз, кыргыз эли кыргыздын акыркы каны төңүлгөндө анан тили жок болот. Ага чейин тили түгөнбөйт, жоголбойт. Рахмат. Рахмат. 1-чи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына 13 мыйзамды шатыратып эле кабыл алдык да, анан кыргыз тилине келгенде эле ушундай маселе жаратып атабыз да. Бул биринчи концепциясы, колдоп берейли деп. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин, андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Ошол эле мына Орусияда көчө шыпыргыч болгон адам үчүн орус тилин билүүнү, экзамен тапшырууну талап кылып атат. Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Биз даяр эмеспи, система менен барайлы деп. Анда ушинтип жүрө беребизби? Ушу мыйзамды колдойлу дагы, керек болсо ошо расмий тилди дагы биз кыргыз тилинде барабар өткөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Ушуга чейин коркуп, башка мамлекеттер эмне дейт, башка элдер эмне дейт деп ушуга чейин келдик. Ошол себептен бул мыйзамды кабыл алып,
Биз кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин кыргыз тилин бардыгыбыз билишибиз керек. Андан сырткары мамлекеттик чиновник болобу, депутат болобу, сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек. Биз азыр 35 жыл болду көз карандысыз алгандыгыбызга. Мына ошо КМШ мамлекеттерин бардык чыккан мамлекеттер өздөрүнүн тилин мамлекеттик тил, расмий тил кылып катары кабыл алышты. Ошол себептен мен бардыгыңыздарды ушул мыйзамды колдоого чакырам. Чоң рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоорунда кайсы бир тилге болгон чектөө жок. Кайсы бир тилди, ал тилде колдонбойлу чектөө жок. Бул жерде кыргыз тилин, эне тилин, мамлекеттик тилди колдойлу деген мыйзам долбоору. Көчөдө, базарда, коомдук турмушта кайсы бир тилде сүйлөбөгүлө деген чектөө жок да бул мыйзам. Мезгил Казакбаевич, туурабы? Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн тилибизди колдойлу деген сөз болуп атат. Бул жерде кээ бир кесиптештер кадимкидей чагымчылдык сөздөр айтылып кетти бул жерден. Биринчи кезекте штраф, Элмирзакович, штраф. Ал жерде жанагы көрнөк жарнактар боюнча, ал жерде депутаттыкка талапкерлер тилди билбесе андай айып бул салуу деген жок ал нормада. Бул көрнөк жарнактар боюнча мыйзамда турат ал. Айып бул төлөө деген. Экинчиден эми урматтуу депутаттар, бүт дүйнө чакан мамлекеттердин барлыгы өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, улуттук иденттүүлүк, бүт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат, тили үчүн. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Туура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жагынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. Кантип өзүбүздүн тил мыйзамына эгерде иштебесе өзгөртөбүз. Эми колдоп беришибиз керек менин оюмча. Анан эми ушул жерде кантип ушу өзүбүздүн мына Борис Силаев деген дал ушул жерде отурган билесиңер. Кыргызча түз чоруй турган адамдар бар. Өзүбүздүн кесиптешибиз отурат, Карим Ханжаза деген. Кыргызча суудай сүйлөйт мына. Ошолорду үлгү кылышыбыз керек биз. Анан кантип эми ушул ал жерде кыргыз тилинде сен Чыңгыз Айтматов менен тиги Төлөгөн Касымбековдей чыгарма жаз депутат болуш үчүн деген сөз эмес ал. Сен кыргызча бил, сен шайлоочуларың менен байланыш болуш керек деп атат ал. Анан эми ошондой учурда колдош керек да. Башка өлкөлөрдө ой депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Биз жогорку кеңешке алалы десе өлүп алып анча-мынча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Биринчи өзүбүздүн элге жагышыбыз керек, башка өлкөлөргө эмес. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр мына бул комментарий эмес, мында толуктоо үчүн Жанар Кубанович абдан туура айтты. Бала бакчага, мектепке албай жатат. Караңыз, окуңуз. Каерде ошол жерде экен деп сурабай, мен жок. Бакыт Сөнч, окуңуз, кайсы мамлекет экенин азыр көрөсүз. Урматтуу депутаттар, бала бакча, мектепке албай жатканда жогорку кеңештин депутатына талап бул туура эле. Эч ким каршы эмес. Каалаган тилинде сүйлөсүн. Мейли англисче, мейли орусча, мейли немисче. Бирок кыргыз тилди билиш керек да. Урматтуу кесиптештер, бул биринчиден концепция. Экинчиден, мына азыр ар кандай талаштар жаралып атат. Бул мыйзам сен башка тилди сүйлөбөйсүң деген ограничение эмес. Биз мына кече жакында эмес, бир ай мурда Казакстан Астанада болуп келдик. Ошол жердеги сенаттагы, мажлистеги депутаттардын сүйлөгөнүн көрсөң, шилекейиң агат, тамшанасың аш. Бир акценти жок, казакча сүйлөп атышат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз Жанар мырза айткандай, бул биз поэма жаз, жыр жаз, кыргызча, жоксо түш чору деген жерибиз жок. Бул мыйзамда.
Бул мыйзамда ошо кыргызча жок дегенде сүйлөгөндү бил, ал акыбалды сурашканды бил деп атабыз деген мыйзам. Концепцияны эми биз колдоп берсек жакшы эмнеси бар анын? Ар бир депутаттын өзүнүн ою бар. Бул жерде биз кыйкырышпай, талашпай, концепцияда мен мындай сунушум бар деп анан кийин өзгөртсөк болот да. Мына жерге мындай штраф деп айтып атабыз кээ бирлерибиз класстан класска көчпөйт деп айтып атабыз. Эң негизгиси Мелис мырза, кызматка барбайсың, бул тилди билбесең кызматка барбайсың, депутатка бара албайсың дегенден өзү уже биринчи күндөн баштап ошону кыргыз тилди үйрөнгөнгө үлгү берет, түрткү берет ошончу. Ага чейинкилерин уже бул излишний уже. Класстан класска көчпөйсүң деген, көчсө берсин, билбесе дагы. Бирок бүтө берсин. Кызматка бара албасын билсин да. Кызматка бара албасын билсин, депутаттыкка бара албасын билсин, башка бир мамлекеттик органдарга бара албасын билсин. Ошону билгенден кийин өзү эле андан кийин, биз биякта жашагандан кийин, жергиликтүү болгондон кийин, мейли ал башка улуттун өкүлү болобу, мейли өзүнүн эле кыргыздар болобу. Мына азыр биздин өзүбүздүн эле кыргыздар сүйлөбөйт атпайбы кыргызча? Ошол маселени мына айтып атат. Биз концепциясын колдоп беришибиз керек муну сөз түрдө. А экинчи, үчүнчү окууга келгенде андан кийин добуш. Рахмат, биринчи микрофон. Экинчи жолу чыккандарга сөз берип билбейт. Мына биринчи микрофон менен ушу менен бүтүрөбүз. Добушка коебуз. Рахмат, урматтуу төрага. Ишенин фракциясы Ормонов. Мен кечээ комитетте дагы ушул мыйзам долбоору талкууланганда катыштым, башка мыйзам менен барган элем. Чындыгында ашыкча пункттар бар жерде. Ошол пункттарды биз биринчи окууда концепцияны колдоп туруп, экинчи окууга келгенде оңдошубуз керек. Урматтуу депутаттар, тактап, керекчелерин кыскартып, мунун баарын кылышыбыз керек. Бир гана маселеге көңүл бургум келет, урматтуу коллегалар. Кечээки ошол Россиянын официалдуу кишилеринин сүйлөгөн сөздөрүн угуп койсок, Бастырыкинин сөзүн угалы. Мигрант деген иштегени келет, бала чакасы жок, баласын таштап келсин бизге. Баласы менен келбесин деп талап коюп атат. Экинчиси вице-спикер Толстойдун сөзүн угуп койгула. Эмне деген сөздү айтып атышат? Биз бир тууганбыз. Биз канчалык ушу Россия менен биргебиз деген сайын алардын ичинде ушу бизге болгон мамиленин катаалдашканы көрүнүп атат. Биз аларга татыктуу расмий түрдө жооп болуш керек буларга. Туура ал жерде миллион мигрантыбыз бар биздин. Туура ошолор менен биз союздашпыз, биргебиз. Бирок ошол расмий кишилердин сүйлөгөн сөзүнө эч болбосо расмий жактан жооп болушун мен суранып кетет элем. Рахмат. Рахмат. Эльвира Жыргалбековна жанатан бери кол көтөрүп атат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Мен ойлойм, биякта ача пикирдин дагы бир маңызы бар да, бир себеби. Мен коллегаларды суранат элем да, парламент ичинде мындай ызычуу биз болсок, сыртта турган элдин анысы эле жүрөгү түшүп бүткөн да. Анан урматтуу төрага дагы бир айта турган нерсе бар. Элдин баарын коркутуп үркүтүп, каматып атып, мына ушуга келе атабыз. Парламент ичиндеги ызычуу сырттагы элдин коркконунан болуп атат. Кечээ менин шайлоо округумда эл менен жолугушууга барсак айтып атат. Кыргыз тилине башка улуттар айтып атат. Биз каршы эмеспиз. Бирок мисалы Казакстанда, Өзбекстанда коңшу жетекчилер менен жолукканда сурап көрсөңүздөр дейт, аларда кечки курстар бар дейт. Жумуштан чыкканда 2-3 саат ошол курстарга бара алабыз. Бекер, мамлекет эсебинен. Биз каршы эмеспиз. Бирок эртеси күнү бияктан бир чыккан сөз аябай олчоюп, кеңейип алып туруп, тияка моундай олчоюп барат экен элгечи. Сиздер бияктан чектөө десеңер, штраф десеңер, милиция кармап алып бизди вообще каматып салат деп коркушат экен да. Элдин арасында ошондой коркунучтар көп болуп атат. Коомдо негизи маанай жакшы эмес да. Ошондуктан штрафтарды токтотуш керек. Мелис Казакбаевич, сиз акылдуу кишисиз. Сиз патриотсуз. Мен сизди канча жылдан бери тааныйм. Жүрөгүм кыргыз деп соккон бир да адам бул мыйзамга каршы болбойт. Бирок коркутуу үркүтүүлөрдүн натыйжасында сыртта отурган адамдарыбыз коркуп атат. Эртеси күнү эптеп тил билген, бирок профессионал эместер өтүп калбайбы? Биз талаада калып калбайбызбы? Анда биз эмне кылабыз деп суроо берип атышат.
мисалы мага дагы биз каршы эмеспиз, ушунча жылдан бери эркин эки тилде сүйлөп келе жатасыңар деп туура айтып атасыздар деп эч ким каршы эмес. Бирок корккон убакыттарда, баарын коркутуп аткан убакыттарда ушундайга ача пикирлер болот. Анан мен суранат элем да, парламенттин ичинде бири-бирибизди кемсинтпейли да. Жаманбы, жакшыбы? Мыйзамдар өтүп атканда чуркайбыз бири-бирибизге, колдоп бериңиз деп. Анан сен мындайсың, сен тигиндейсиң. Кимибиз эң чоң популист экени аны сырттан элибиз билет. Суранам, өлбөйлү. Бул мыйзамга каршы болбойт эч ким. Бир эле Мелис мырза, шарт түзүп берели. Каражат керекпи? Мен ойлойм, биякта бюджет кабинетинин жетекчиси төрагабыз баш болуп, кошумча каражат бөлүп берели. Ар бир Бишкек, негизи бул маселе Бишкек шаарынын тегереги, анан Бишкек шаары болот да. Ошол Бишкек шаарынын ичинде кечинде 2-3 саат болобу 6-дан 9-га чейин бекер курстарды ошого каражат бөлөлү. Ошого жардам берели да. Бирок бири-бирибизди орой мамиле кылып, кемсинтип, коркутуп, парламент ичинен уже бүттүк. Сырттагы эл калчылап антса эле сүйлөгөндөн да коркуп калды. Жартысы камалып, жартысы деген кыргыз тилин алып алсаң, мен жумуштан да куйсуңар, мен ачкадан эчте өлөмбү дегенге чейин барып атышат. Мына мен кечээ барып келдим, жанымда мамлекеттик кызматкерлер. Рахмат, урматтуу депутаттар, биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул эч кандай комментарий эмес. Парламентте ушундай талкуу болуш керек. Уруш, жаңжал болуш керек. Позициялардын жаңжалы болуш керек. Көз караштын жаңжалы болуш керек. Анан парламент ошонусу менен парламент. Эгерде бул жерде айтылбаса, ошондой ачуу чындык сүйлөнбөсө, анда эмне бул парламенттин эмне кереги бар анда? Мына тагдыр деген улуттун тагдыры, мамлекеттин тагдырына келгенде ушундай көз караштар айтылыш керек. Силер туура түшүнгүлө, эч кимди чектеген жокпуз. Болгону бул жерде абдан жакшы сунуштар айтылып атат. Концепциясын кабыл алып, жанагы аша чапкан жерлерди алып коелу. Ошонун баарын биринчи окууда бергиле. Сунуш катары, мына азыр кагаз жүзүндө бергиле, жазуу жүзүндө. Экинчи окууда ошолор менен келсин, аша чапкан жерлерди. Туурабы? Биз ошого кетип атабыз да. Анан концепциясын кабыл албай туруп эле мындай кыянатчылык кылбасак да, урматтуу депутаттар. 4-чү микрофон. Рахмат. Эми мындай мыйзамда мындай талаш тартыш болушу сөзсүз түрдө керек эле да. Себеби ар түрдүү мыйзамдар кандай гана чечимдер болбосун, ал муктаждыкка жараша чыгат да. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште мына 90 депутаттын мына сүйлөгөн сөздөрү, ошондой эле баяндамалары бардыгы кыргыз тилинде жүрүп атат. 100% кыргыз тилинде бардыгыбыз баяндамалар жасап атабыз, сүйлөп атабыз. Мен түшүнбөй атам да, ким ошол депутаттардын сүйлөгөн сөзүн түшүнбөй калып атат дейм да. Бүтүндөй кыргыз эли түшүнүп эле атат. Жакшынакай эле угуп атат. Бул мыйзамдын эмне кереги бар эле жогорку кеңештин депутаттарына тоскоолдук кылыш? Бул эл түшүнбөй атса, анда мен айтат элем, бүгүндө карапайым эл түшүнбөй атат жогорку кеңештин депутаттарын. Ошон үчүн бул тил мыйзамын кабыл алыш керек эле деген ойдо болот элем. Бүгүндү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого эч кандай бул мыйзамдын кереги жок деп ойлоймун. Экинчиден, мына өзүңүздөр билгендей, мына парламентте дагы көпчүлүгү сайыз убагынан окуп, орус тилди, орус мектептерди аяктаган. Аларга бүгүнкү күндө азыр коллегаларыбызда көпчүлүгү жакшы түшүнбөй атат. Мына экзамен, кыргыз тилинен экзамен тапшырган инсан катары айтамын. Бул кыргыз тилин мектепте кыргыз тилинде мектепте аяктагандар дагы тапшырышы кыйын. Ал экзаменди орус мектепте аяктагандар такыр эле тапшыра албайт. Бул менен конкретно эле бүгүнкү шайлоого бара турган кээ бир кандидаттардын жолун тосуу деп деле эсептесек болот. Эл бүгүнкү күндө анын кандай сүйлөгөнүн, анын сөзүн жеткирилген парламентте мына жерде орус мектепте аякта дагы бир жол белгилеп айткым келет. Өзүнүн ой эркин кенен түшүндүрүп ала алат. Эмнеге тоскоолдук болуп атат? Депутат элдин үнүн микрофондон кенен эркин жеткиргене ошол жетиштүү. Элдин үнү микрофондон ушундай жаңырып туруш керек. Парламенттин табияты, парламент өз эмне? Бул сүйлөй турган жер. Бул жерге биз кетмен орок менен иш кылбайбыз да. Сүйлөй турган жер, элдин үнүн ушинтип микрофон аркылуу жеткиребиз да. Бүгүнкү күндө кайсы депутат кыйналып үнүн жеткире албай атат? Эл түшүнбөй атат сүйлөгөндө. Бул нерсени бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул мыйзамдын бүгүнкү күндө кереги жок. Кыргыз тилин баарыбыз колдойбуз. Бардыгыбыз кыргыз тилине күйөбүз. Бирок бул жол менен эмес да. Элдин бүгүнкү күндө шайлоо укугунан мына четтетип эле келатабыз. Аларды мындай шайлоого мүмкүнчүлүгүн кысып эле келатабыз дагы. Бүгүн дагы буну дагы келип туруп кысып туруп, жок сен буну шайлай албайсың, сен тигини шайла. Себеби бул орус кыргызча билбейт деп туруп кысып атабыз. Ана айтып атам, буга эч кандай негиз жок. Бүгүнкү
парламентке бул мыйзамдан такыр тиешет жок. Мен ойлойм бул мыйзамга каршымын. Себеби эл өзүнүн жактырган, үнүн жаңырта турган, өзүнүн келечегин ишенип бере турган инсандарды шайлоганга толук укук беришибиз керек, дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бүт жактан тоскоолдук кыла бербестен. Мен бул мыйзамга бүгүнкү күндө каршымын. Рахмат. 4-нчи микрофон. Мына экинчи жол чыккандар кечирип коесуздар, башкаларды да сыйлайлы. Оюңарды бир чыкканда эле айтып кылат эми. 4-нчи микрофон. Суроону отуруп бербейсизби? Туруп, ал жерде болбойт да, билесиз да. Сизден эң опуттуу, тажрыйбалуу депутат процедуралык сүйлөнгөндө жооп берилбейт. Ошон үчүн отуруңуз, суроо бериңиз. 1-нчи микрофон. Урматтуу төрага, бизде уруп, кагып эле силкип калдыңыз да өзүңүз. Чыкпагыла. Мен көп болсо ушу бир мыйзам менен чыктым. Калган башка мыйзамдарды баардыгын эле колдоп келатабыз. Мен өзүм пикиримди айта албай калдым. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин баардыгыбыз ушу мыйзамга каршы болуп атат деп жаман көрсөтпөгүлө. Биз мыйзамгачы баардыгыбыз толугу мененчи макулбуз. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мына жерде чектөөлөр болуп атат. Ошо чектөөлөргө биз каршыбыз деп атам. Мына карагыла, биздин мамлекетибиз 3 бутактан турат, бийликтин 3 бутагы бар. Мына биздин жерде жазылып турат, депутат, орусча жазылып калды, депутатом Жогорку Кеңеша может быть избран, имеющий высшее профессиональное образование, владеющий государственным языком на уровне определенного нормативными актами Кабинета министров. Биздин мыйзам чыгаруу бийлигибизге Кабинет министров не тиешеси бар? Шунчалык болсо, кегил өзүбүз жазайлы аны. Кабинет министров ар жакка киришип. Не деген нерсе бу? Мына сотторго киришип кетип атат. Мындай болбойт да. Мен дагы бир жолу айтып коем, мен мыйзамды колдойм. Бирок чектөөлөргө мен каршы берем. Ошол чектөөлөрдү алмайынча, бул мыйзам чын айтайын, мен каршы берем. Урматтуу депутаттар, ошол чектөөлөр боюнча биринчи окууда сунушуңарды бергиле кагаз жүзүндө. Экинчи окууда ошолор алынбайса, ошолор тазаланбаса, анда ошондо айткыла. Азыр концепциясын жөн эле колдоп берсек болот да. Эмнеге мынча ызы-чуу кылып атабыз, мен түшүнбөйм. Экинчи микрофон. Концепциясын колдоп айткан себебибиз анткени 1000 агитаторду өткөрүп алдыңар шайлоого деп. Ар бир кандидат 1000 агитатор. Ушуну эле сөздү айткансыңар. Концепцияны коюп отуруңуз. Силер сүйлөп атканда мен унчукпай тургам. Ошол эле нерсени айткансыңар, концепциясын өткөрүп алалы, анан кийин карайбыз деп. 1000 агитатор өткөрүп алдыңар мыйзам долбоорун. Ар бир кандидатка керекпи силерге 1000 агитатор? Түшүнгөн жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрулан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Ошондо айткам мен. Коллегалар да ошондо айткан мен. Ушул күнгө келесиңер деген менчи. Мына келип атасыңар. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку Кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланай, мага иштебей эле. Бир жерге барсаң киргизбейт, текшерет бутуңа чейин, же мен эле өтүп атамбы андан. Спикер менен чогуу өтүп калсаңар, бүт носкиңерге чейин чечип болуп атасыңар. Кол тийбестик жок азыр депутатта. Анан мындай айтайын деген кыргыз тилине каршы эч ким жок. Силер дагы тура айтып атасыңар, биз дагы тура айтып атабыз. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атам мен. Энес айдан бери алып келген кыргыз тилин силер бияктан коргобойсуңар. Тил корголгон, тил ушул күнгө чейин жеткен, ушул жерде турабыз, кыргыз тилинде сүйлөп атабыз деп. Баягыда да айткам мен ушуну 2 жылбы 3 жыл мурун. Кайталап кетейин, бул жерден Токмокко чейин, биягынан Токмокко чейин, биягынан Карабалтага чейин, андан ары бүттү кыргыз тил. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошондо да айттым эле. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбыздагы аткан тилибизди
өнүктүрбөй эле коечу. Башкача деле өнүктүрсө болот. Кыргызча сүйлөп атпайбы туугандар? Мына бул жерде чыккандардын 99% кыргызча сүйлөдү. Урматтуу спикер, сизге кайрыларым. Биздин кол тийбестигибиз бар. Жогорку кеңештин депутаттарын. Сиз спикер катары ошону коргоп беришиңиз керек бизге. Сизден суранам дагы бир жолу. Өтүнөм мунусундачы. Анткени бир жакка кирип атсаң киргизбейт. Бир жерге барасаң, тиги депутаттарды кабыл албагыла дегенге чейин барып турсуңар, министрлер кабинети. Эмне деген шумдук бул? Аз туруп алып, менден кыргыз тилин боюнча неме алам деп атасыңар, экзамен алам деп атасыңар. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Ооба, чынында эле кыргыз тили абдан орчундуу маселе. Мына 35 жылдан бери биз өзүбүздүн кыргыз тилибизге болгон мамилебиз менен мына ушундай болуп атат да. Мынакей былтыр кыргыз тили боюнча мыйзам долбооруна менден көбүрөөк эч кимге сунуш берген жок болуш керек. Мына мен 21 сунуш бергем. Менчелик эч ким көбөйт болуш керек. Ошон үчүн бил жалпы мына дүйнөлүк мейкиндикте турабыз, коңшу мамлекеттер, мындай боордош биздин мамлекеттер менен арака мындай жаман сөз айтпашыбыз керекпиз. Биз мындай дипломатиялык түрдө тилди өнүктүрүш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Биздин мына кесиптештерибиздин эмнеге каршы болуп атат? Конституцияга каршы болуп атат биринчисине. Экинчисинен алда чектөөлөр болуп атат. Ошон үчүн чочутуп атат да жалпы элди, журтту. Ошон үчүн Мелис мырза, эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо бул мыйзамды кайра артка тартыңыз. Мына Бакыт Үчүнөч жакшы сунуштайтты. Жалпы жогорку кеңеш анда өзүбүз мыйзам долбоорун иштеп чыгайлы. Эгер силер макул болсоңор. Рахмат, урматтуу. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз депутат Масалиевде, андан кийин даярдансын Малиев, андан кийин Акбүкүн Дүкөнүбүз. Ушу 3 суроо менен бүтөбүз. Урматтуу Мелис мырза, сизге мындай суроо. Менин кесиптештерим талашып атат, чектөө барбы же жокпу депчи. Мага мындай кыргыз тилинде так айтып берсеңиз. Сиз сунуштаган 17 мыйзам баары тең чектөө же чектөө эмеспи? Мүмкүн эмес. Болбойт. Жооп берейин. Асмат ага, биринчиден сиздер негизинен бул жерде эки маселе боюнча аябай чоң талкуу болуп атат. Бул депутаттардын тил билүү деңгээли боюнча. Депутат жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлү катары мамлекеттик тилди билүүсү жеке менин түшүмдө талап эле болуш керек. Эми аны аныктоо деңгээли ал саясий маселе болсун, мейли, бирок тилди билбесе, мамлекеттик тилди билбесе, мыйзам боюнча түп нускасы мамлекеттик тилдеги мыйзамдын редакциясы эсептелинсе, анан мамлекеттик тилди билбеген депутат кантип иштейт? Чектөө жок. Мисалы, мамлекеттик тилди билүү деген сөз жалаң гана мамлекеттик тилде сүйлө, башка тилде сүйлөбө деген чектөө жок да. Мен суроо жок. Мен түшүнүмдө ошондой. Анан ошон үчүн бул жерде жанагы аныктоосу тил билүү деңгээлин аныктоо. Бул ооба саясий маселе деп атасыздар, ошону караганга даярбыз. Ал эми негизи эле мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү өздөрү үлгү болуп маселени чечмейинче өзүңөрдөн баштабасаңдар. Анда жалпы элде, жалпы улуттук маселеде дегенде ошол мамлекеттик тилибизди саясатын анда жөнгө салуу кыйын. Ар бир мыйзам кандай бир себеп. Конституция бар, түшүнөм, бар. Балбак мырза. Кечирип коюңуз, Балбак мырза, биз сүйлөшүп алалы. Мен ар бир мыйзам кандай бир себептен жаралат да туурабы? Азыркы иштеп жаткан 90 депутаттан, Кожокулова депутаттан башка кимиси орусча сүйлөп атат? Бирөө барбы башка отургандар? Кимиси орусча жазып атат, сүйлөп атат? Себеп болуш керек да. Эгерде биз жалаң эле орус тилинде сүйлөсөк, силер берген сунуш туура болмок да. Биз негизги принцип шайлоо, шайланган кызматкер эл карап турат, тилди билсе шайлайт, билбесе шайлабайт. Болгон ошол. Партиялык тизме менен шайланыш мүмкүн. Бирок азыр биз келечекте шайлоодо бир мандаттуу пропорционалдык шайлоо менен элге чыгабыз. Эл кандай чечсе, ошондой болуш керек да. Бул бир. Экинчи, чектөө деген баары бир мыйзамдарда бардыгы чектөө. Мен сизге кайрылып элем, балким чакырып алып, иштеп, толуктап, коомдук талкуу кылып алып келсеңер менимче пайдалуураак болот. Экинчиден, кандай десеңиз да таарынаспы, туура түшүнөсүзбү?
тескерисинче парламентке кайрылып туруп керек болсо, эгерде өкмөт чечпесе, каражат боюнча сиздер сурансаңыз биз кошуп берсек, иштетсеңер. Мисалы үчүн айта кетейин, сиз кичинекей штат менен кантип республика боюнча штрафты саласыз? Мен түшүнбөйм ушуну. Сиз азыр жарнамага штраф сала албай жүрөсүңөр, алаңар жетпейт. Кантип штраф саласыңар? Паланча мамлекеттик кызматкер туура эмес колдонуп койду, билбейт экен 5000 сом штраф салам деп кандай протокол түзөсүңөр? Жооп берсем болобу? Жок, мыйзамда силер өзүңөргө жүктөп атасыңар. Бул өтө кыйшык болуп атат. Анда келгиле, силерге деле звание берели. Генерал, полковник, майор, погон берели, тапанча берели, штраф сала бергиле. Сот штраф салыш керек, сот. Ошондуктан мен силерге суранат элем, мүмкүнчүлүк болсо токтотуп, бузучулук кылбай, кайра чакырып алып, толуктап келсеңиз. Ушул боюнча жооп берсем болобу, агай? Бул жерде Укук бузуулар кодексинде 108.1 деген берене сунушталып атат. Бул жерде баса белгиленип эскертүү деп жазылып турат. Бул берененин жоболору Кыргыз Республикасынын ченемдик укук актыларында аныкталган тил билүү боюнча жеке адамдар үчүн белгиленген талаптарга карата жайылтылбайт. Бул берене жалпысынан мыйзам катары эгер бузулса, аткарылбаса, ошол жагынан каралат. Ал эми тил билбегендиги үчүн бул берене жайылтылбайт деп өзүндө эле жазылып турат. Биринчиден, экинчиден, бул жердеги мыйзам топтомдорду алып келгенибиздеги баардык толуктоолордун баары конституциялык мыйзамдын чегинен чыккан жок. 23 жылы өзүңүздөр бекитип бергенсиздер. Ар бир беренеде кандай маселе каралса, ошол беренелердеги мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын чегинен чыкпай, ошону шайкеш келтирүү максатында гана жүргүзүлдү. 32 беренеде Жогорку Кеңештин депутаттары деп жазылып турабы? Биз ошону гана шайкеш келтирүү максатында киргиздик. Ошол тил билүү ченеми. Бирок кайра эле дагы баса белгилеп кетейин, тил билүү деген сөз бул башка тилде сүйлөбө деген маселе эмес. Ар бир депутат эл өкүлү катары өз тилинде пикирин, башка тилде, расмий тилде пикирин билдирүүгө укуктуу. Конституцияда баары бекитилген. Расмий тил конституцияда бар. Ага каршы келген жок. Болгону гана мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын талабына же болбосо ошого шайкеш келтирүү гана аракети болуп атат. Эгерде силер азыр ушуга каршы болсаңар, анда өзүңүздөр бекитип берген конституциялык мыйзамга каршы чыгып атпайсыздарбы? Анда кантип анда биз мыйзамды жөнгө салабыз? Кантип биз анда мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз? Мыйзам кабыл алынган, аткарууга келгенде ошол эле мыйзамдын 40 беренесинде жазылып турат. Кайра ошол шайкеш келтирүү максатында башка мыйзам актыларын тууралagыла. Биз ошону гана туураладык. Мектептер боюнча азыр мүмкүнчүлүктү пайдаланат. Мектептер боюнча жаңы эш ченем кирген жок. Силер кабыл алып берген мыйзамдагы берене редакциялык түзөтүү гана болду. Көчүрүү экзаменде өзүңүздөр кабыл алгансыздар 23-жылы. Ошонун редакциялык гана түзөтүүсү болду. Себеби кээ бир аталыштар андай эмес экен, аталыш эле өзгөрдү. Маани маңызы 23-жылы кандай болсо ошол бойдон эле калды. Аны ошондо көтөрүп, ошондо буну өткөрбөсөңүздөр болот эле. Бирок азыр биз ошону шайкеш келтирүү гана, анан мыйзамга шайкеш келтирүүдө билим берүү мыйзамында андай аталыштар жок экен болгон үчүн редакциялык мүнөздө гана. Бирок бир дагы принципиалдык норма катары эчтеке өзгөртүлгөн эмес. Бул жерде жаңы эч нерсе киргизилген эмес, болгону гана 23-жылы өзүңүздөр кабыл алган мыйзамды толук кандуу ишке ашырууда шайкеш келтирүү максатында башка ошол 18 мыйзамга толуктуу өзгөртүү киргизүү гана болду. Долбоор. Өттүңүзбү? Рахмат. Сиз даяр депутат болуп калыпсыз. Кыйын экенсиз. Мен сизге бир суроо берсем, сиз жалпы көп суроого жооп берип атасыз. Рахмат сизге. Мен айтканым, сиз айткан чектөө эмес, бул чектөөнүн түрлөрү болот да. Мисалы үчүн сен мамлекеттик тилди билбесең, сен ушул кызматта иштей албайсың деген талап бул чектөө эмеспи? Чектөө? Юридикалык ченем. Жок, кечирип коесуз, мен чектөө туурабы? Ошондуктан мен ушуну айтып атам да. Экинчиден сиз жана айткан штраф боюнча силерге жүктөлүп атат. Администрирование деген сөз. Штрафты эгерде тил мыйзамды, мисалы үчүн бир жаранды тилди баягы экзамен тапшырбай жумушка алгандан кийин бул бузуу болот да, туурабы? Ошого сиз штраф саласыз. Жок, андай эмес. Бул башка. Ага каралтылбайт деп жазылып турат. Жеке адамдардын тил билүү деңгээлин аныктоо боюнча бул берене иштебейт. Бул башка беренелерге карата колдонулат. Эскертүүдө так жазылып турат мына. Тил билүү боюнча жеке адамдар үчүн белгиленген талаптарга карата жайылтылбайт. Жеке адамдарга такыр маселе жок. А кимге маселе бар? Мыйзам деген мына 40 берене бар. 40 берене боюнча кайсы бир жерде мыйзамы бузулса, анда ошол боюнча каралат. Кайсы
кимге караштуу болот ошол жоопкерчилик? Жаранга болбосо кимге? Мисалы, жөнөкөй мисал айтайын. Жарнама. Бүгүн мына айтып атабыз, биягы токмок, биягы кара балта, андан ары бүт эле кыргыз дүйнөсү сонунда, керемет. Ушул борбор баарына үлгү баш болуп атса, ушул борбордо көчөлөрдү кыдырып көргүлөчү. Бир кыргызча таза жарнама көрүнөрбү? Же мыйзам талабына жооп бербейт. Биринчи мамлекеттик тилде, анан расмий тилде. Бардык ченемдер бар, мыйзам турат, эч ким аткарган жок. Өз алынча башкаруу органдары дагы буну аткара албайт, себеби ченем жок. Кайсын эмне мыйзамдын негизинде биз бул жарнама берүүчүнү теске алабыз. Жарнама берүүчү же жарнаманы жайгаштыруучу. Мына ушул келгенде бул мыйзам бузулуп атабы? Бузулуп атат. А ким аткарат? Ким жөнгө салат? Мына ушул нерсе берет. Жеке адамдардын тил билүү боюнча маселеси бул берене менен каралбайт деп жазып турат. Кыскараак сүйлөсөңүз, кыскараак бираз. Жетиштүү, түшүнүктүү. Бирок баары бир бул сиздин милдетиңиз, сиз айылга алып атасыз. Шуну аткарышыңыз керек. Мыйзам бар да. Биринчи мыйзам долбоору боюнча биз Ички иштер министрлигине сунуштаганбыз. Анан макулдашуудан өтпөй биз прокуратурага да сунуштадык. Анан юстиция министрлиги менен да акылдашып, анан ортодо алды. Өзүңүздөрдүн мыйзамыңыздарды өзүңүздөр жөнгө салгыла деген сунуш менен биз ошондо токтогонбуз. Алгачкы ирет биз өзүбүзгө алган эмеспиз. Биз Ички иштер министрлигине тапшырганбыз, бирок макулдашуудан ушундай чечилип калган. Рахмат. Кийинки сөз депутат Малиевде, даярдансын Акбүкөн Дүкөнович. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Мелис мырза, мен бир мисал катары келтирейин дедим да, ошол суроону деле бербейин дедим эле, бирок дискуссия болгондон кийин айтып коеюн дедим да. Мына мени алайлык, так, мен Жалал Абад шаарында өскөм. Жалал Абад шаарында садиктер бүт орусча болчу. 8 мектеп бар эле, 6 мектеп орус тилинде, 2 мектеп өзбек тилинде. Анан кантип, анан жогорку окуу жайына Харьковко бардым. Аспирантурага Киевке 3 жылга бардым. Баарда жерде орус тилде. Анан кайсы жерде мен кыргыз тилди билет элем депчи. Кайсы жерде үйрөнөт элем деген маселе чыкты. 95-жылы депутаттыкка бердим. Мен ушул Тоң району 99% кыргыздар. Мен ошол жерге барып, орус тилинде жолугушууларды өткөздүм. Алар болсо мени түшүнүп, бул кыргызча билбейт деп, бирок шайлашты. Ошондон бери мына 4 жолу шайлашты. Кыргыз тилди мен үйрөнгөнүм. Бул ушул депутат болгондон кийин эл менен жолугуп, эл менен сүйлөшүп атып, элден үйрөндүм, ачык сөз. Мектепке деле барган жокмун, курска да барган, башка жерге да барган жокмун. Ошол мени эл үйрөттү кыргыз тилгечи. Ошол мисалы катары силерге айтып атам, мына депутат болуш деле ошол кыргыз тилин сөзсүз билиш керек деген норма деген жок экен. Эл кааласа шайлайт экен, жакса кааласа шайлабайт экен. Ошол мисалы катары айтып коеюн деп атам. Анан силер дагы бир нерсени эске алышыңар керек да. Мына физика бар, химия бар бизде, биология бар, математика бар, азыр IT бар. Ошолорду кыргыз тилинде кантип жеткизесиздер ошонун баардыгын? Мен шуну түшүнбөй атам, силер негизи бүт эмелерчи сөздөр чет тилден келген көбүнчөсү. Ошол боюнча да ойлонуш керек да. Анан мына карагыла, азыр көп нерселер ушул бизде шаарда тигил жарыяланып карасаңар, көбүнчөсү ушул чет тилде жазылган же болсо бурмалап турган кыргызча жазылган. Мисалы стоматологиялык деп жазат да. Бир бала деп, жана клиникасы деп. Өкөтөң орус тил. Же болсо четтен келген тил. А бирок бир кыргызчалып жазып атабыз, кыргыз тили эмес да негизи. Ошон үчүн мен айтып атам, ошо силер дагы бир жолу ушул мыйзамды карап, ошо жанагы болгон жерлерди, чектөө жерлерди алып ташташ керек. Негизи кыргыз тилди колдош керек, өнүгүш керек. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Таштанбековго даярдансын Жакышев Руслан. Рахмат. Биринчи мен суроомду сизге диспозициядан баштайын дедим эле, бирок киргиз болуп калгандыктан которбосун таппай койдум да. Диспозиция, мыйзамдын диспозициясы кандай которулат? Сизге айтып атам да. Азыр терминдер
деген түшүнүк бар. Терминдер которулбайт. Эл аралык терминдер, юридикалык Бул терминдер. сөз да туурабы? Жок, термин да бул. Бул термин. Терминдер биз которбой эле колдонобуз. Кээ бир Бул которулбайт да? Кээ бир эл аралык терминдер которулбай, ошол боюнча эле колдонулат. А калган иш жүргүзүүдө Жок, мен анда эмес, мен эми диспозиция десем сен орусча эмне сүйлөп атасың дебесин дегендей эле суроо берип атам да. Айтыңызчы, вот медакадемия кайсы тилде окутуп атат? Медакадемия азыр негизинен расмий тилде окутат. Орусча? Расмий, ооба. Анан эртеңки күнү биз мыйзамды калап алсак, баягы экөөбүз Кудай деманынан аркылсын барып калсак операцияга, анан өпкөбүз менен боорубузду алмаштырып албайбы? Орусча окугандар анан кыргызча сүйлө деп туруп алса хирургка. Анан я, по-моему, что-то ошиблась, оказывается, это өпкө, оказывается, это не почки деп туруп. Эмне үчүн дегенде биз орусча даярдап атабыз да аларды. Анан орусча даярдагандан кийин бүт системанын баары бүт орусча сүйлөп калган экен да. Ошолор кандай болот? Ошон үчүн биз билим берүү тармагында мамлекеттик тилдин ордун баса белгилеп, макамына жараша камсыздашыбыз керек. Биздин мыйзамда жазып турат. Билим берүү тармагында окутуунун тили мамлекеттик тил. Жок, негизи мен аны айтып аткан жокмун да, биз жардам кантип беребиз ошол мугалимдерди, кыргызча берген мугалимдерди таба алабызбы? Которуу иштери менен ошону кыргызча окутуу маселесин көтөрүп, тажрыйба бар, болгон, ошону эми толук кандуулукка жеткизүү гана маселеси жатат. Ошол таптакыр жок эмес да, болгон, окутуулар кыргыз тилинде окутулуп келген. Кайсы окуу жайлары орусча окутуп атат азыр? Негизи 80-70%га жакын жогорку окуу жайлар окутуунун тили расмий тилде. 30%-ын тегерегинде мамлекеттик тилде да окутулат. Белгилүү бир факультеттер. Демек тажрыйба бар. Демек мамлекет өзү кыргызча окутканга шарт түзбөй туруп эле, анан орусча бүтүрүп коюп туруп, аны диплом менен келсе, анан сени кыргызча үйрөн дегенибиз туура болобу негизи? Жок, азыр ошо билим берүүдө да азыр ошо реформалар жүрүп атпайбы? Ошон үчүн билим берүүдө да жана мамлекеттик тилге болгон мамиле дагы башкача каралып баштады. Бир күн башташ керек. Кабыл алгандан кийин жана мурдатан бери келген нерсе ушундай эле. Кандидатский диссертацияларды профессорлор, академиктер дароо эле кыргызча өткөрүп баштайбы? Ал тарапта деле мамлекеттик тилде иштер жүргүзүлүп атат, жакталып атат, башталды. Бул иш башталып атат. Эми бир күндө 100%. Негизи бүгүн орусча берип атат да? Жок, мамлекеттик тилдегиси да бар, орусча да. Эки тилде тең жүргүзүлүп атат. Азыр бул жаатта иштер жүргүзүлүп башталды. Болгону гана биз азыр бир күнү бир башташ керек да, анан өткөн мезгилден өтүп алгандан кийин баары толук кандуулукка жетет. Жергиликтүү депутаттар эмне болот? Алар да билиш керек да, туурабы? Жергиликтүү депутаттар. Эми бул жерде мыйзамда кандай жазылса, ошонун баары шайкеш келтирүү максатында ошондой. Жок, жергиликтүү депутат жөнүндө айтып атам. Жана мыйзам чыгаруу депутат жогорку кеңеште атпайсызбы? Жергиликтүүлөрчү? Ошондой эле, биякта норма боюнча. Биздин мыйзам долбоордо. Просто мен округумда жалаң дуңгандар жашаган айылдар бар да, депутаттар да бар дегендей да, алар баары бир кыргызча түшүнбөйт. Дуңганча да бирок биз ошол айылдар Кыргыз Республикасында да, Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен иштейт да. Мыйзам чыгаруу, аткаруу маселелери боюнча Кыргыз мамлекетинин мыйзамдарына баш ийет да. Анан кантип аны алар үчүн өзүнчө деп такыр анда эмне автономия кылып бөлүп таштайбызбы? Мен каршы эмесмин. Бирок мамлекеттик конституцияда бар да дегенде орусчачы. Жок, алып салабыз баны. Жакында мен ноокатта болдум. Анан мен ошол жерде бир палчаны менен кыргызча сүйлөшүп атсак, ал болсо башкалар менен местный диалектте сүйлөшүп атат да. Анан бир 10 чакты киши. Ошондой проблемалар кандай болот? Ошол жерде диалект бар. Мен кыргызча сүйлөп атам, мен кыргызча эле, алар деле кыргызча сүйлөп атат. Бирок бири-бирибизди түшүнө албай койдук. Буларды кандай кылабыз? Кандай? Жок, жана айтпадымбы? Баары мыйзамда кандай аралса ошондой болот да. Мыйзам баарына бирдей болуш керекпи? Мамлекеттик тил боюнча жөнүндө мыйзам баардык жарандарга бирдей милдеттендирилет да. Мыйзам катары. Диалекттер жөнүндө айтып атам. Ноокатта диалект менен сүйлөп атат.
Мен кыргызча сүйлөп атам, алар деле кыргызча сүйлөп атат, бирок түшүнө албай койдук бири-бирибизди. Ошондой жерлер кандай болот деп атам. Ал эми тил маселесине тиешелүү маселе, филологияда ал бар, диалектикалык сөздөр бар, колдонууда бар. Анын баары ошо жөнгө салынат да. Ал өзүбүздүн тилибиздин дагы бир өзгөчөлүгү да. Ар бир тилде ошондой өзгөчөлүк бар. Бирок ал мыйзамда ал чектелбейт эч кандай, чектөөгө алып барылбайт. Ошол экзаменде өздөрүнүн диалекти менен бере береби? Жок, экзаменде мисалы билим берүү мекемелеринде кыргыз тили өзүнүн бир стандарты менен окутулат. Билим берүү мекемелеринде атайын кандай окутулса ошол боюнча гана өтүлөт сынактардан. Мына ошондой эле болот да. Байлыгы албетте. Тилдин байлыгы, андан эч ким танбайбыз. Бул биздин ар бир тил дүйнөдө канча тил болсо өзүнүн диалектикалык өзгөчөлүктөр бар. Кыргыз тилинде да бар. Ал четке калбайт. Мен оюмча ушу проблема положенияны ушундай кылып койсо болот. Рахмат. Эми диалект бул тилдин байлыгы да. Биринчиден, экинчиден адабий тилдин нормасы менен бардыгы каралат. Сөз, кийинки сөз Жакышев Русланда, даярдансын Талиева, андан кийин Нарматова. Рахмат төрага. Мына баягы бери тил жөнүндө абдан катуу талкуу болду. Урматтуу кесиптештер, эми баягы улуттун улут болушу, бул кыргыздын улуттук кийими, каада салты, үрп адаты, маданияты, тарыхы эң башкысы тил деп айтылат. Мына кылым караткан биздин ата бабаларыбыз ушу тилди жоготпой эле алып келатат. Мына карап көрсөңүздөр, ЮНЕСКОнун талдоосу боюнча 8000 аш тил бар экен. Ошонун 7000 колдонулат экен. 1000 тил жок болуп кеткен экен. Ар бир 2 жума сайын бирден тил жоголот экен, урматтуу кесиптештер. Бул мыйзам долбоорунун жалпы концепциясын колдонуш керек. Баягы кыргызды кыргыз кылып, кыргызды тааныта турган бул биздин тилибиз да. Албетте, бирок баягы мен айта турган нерсе, бул мына карап көрсөңүздөр, кичине бир эртерээк болуп жатканын сезип жатат да. Мына азыр эми бардыгына жазалоо өтүп алдык. Эртеңки күнү биздин аз дүйнөнүн 4 бурчуна кыргыздын мыкты чыган ул балдар сокуп жүрөт. Ошол эле Бишкек шаарына ала турган болсок, 99% орус мектеп. Чүй-Борунда дагы 30дан ашык шаар бар. Ошол жерде дагы орусча окушат да. Анан эми урматтуу мейис мырза, биринчиден мунун концепциясын колдогондон кийин ушуларга бир кандай бир алдын ала бир иш-чара өтүп салсак болот. Билим берүү тармагы менен бир кандай иштерди алып барасыздар? Урмат кесиптештер, тынчыраак болуп койсоңуздар. Билим берүү тармагы менен биз мамлекеттик тилди өнүктүрүү программанын алкагында кызматташабыз. Ал жерде билим берүү тармагы менен кыргыз тилин окутуу боюнча атайын предметтик мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча, жаңы инновациялар, ыкмаларды колдонуу боюнча бул өзү туруктуу эле иштелип келип атат. Бул жаатта. Мисалы азыр мына биз эми депутат эл өкүлү болгондон кийин баягы элди кыдырып жүрүп атпайлы? Ошол жерден айтып жатат да. Сөзсүз эл тили өнүктүрүлөт дейт. Мына азыр бала бакчадан баштасаң дейт. Элет жеринде да бала бакчада чет тил менен тилдер чыгып атат дейт. Ошолорго бир китептерди, жана бир телевизорлорго илгеркиде бир бөөк сенин жомогуң, хактан аклай сыяктуу кыргыз тилин бир жайылтса экен деген бул жалпы кыргыз эл тилек максаты бар да. Ушул жагын бир катыраак иш алып барсаңыздар. Ал маселе ошо программанын алкагында жүргүзүлүп атат. Балдар контентин көбөйтүү боюнча кыргыз тилинде мультфильмдерди жаратуу, чет элдик мультфильмдерди которуу, дубляж маселеси. Анан китеп бала бакчаларга түстүү иллюстрациялуу китептерди чыгарып, бул боюнча программанын алкагында иштеп келатабыз. Мындан ары да улантылат. Анан эми бул мыйзам долбоор кабыл кала турган болсо, эртеңки күнү ушу күчүнө киргенден кийин Бишкек шаарындагы ошол университеттерде орус тилдүү окуу жайлардыкын сөзсүз караш керек да. Алар эртеңки күнү окуудан көчпөй калбашы керек. Бул мыйзам менен бир берке катуу жазаны токтотуш керек да. Ошол боюнча дагы бир өзүңүз чогуу биргеликте иш алып барсаңыздар. Албетте чогуу кызматташабыз, кеңешип туруп бир багытта бир чогуу бир иш жүргүзөбүз. Рахмат. Рахмат, урматтуу кийинки сүйлөй турган депутаттар. Айбет танапис убактысы өтө чектелип калды. Андыктан кыска токот эрежелерин айтыңыздар. Сөз эле 3 мүнөттү колдонбостон. Азыркы сөз депутат Талиевада, андан кийин Нарматова, андан кийин Ашимова, андан Абакиров. Ошо менен бүтөбүз. 10 мүнөт чыдап коюңуздар, урматтуу депутаттар. Аны добуш беребиз. Албетте төрага убакыт абдан чектелүү болуп калды окшойт. Мен жанагы легендардуу парламенттеги
ушундай ызы чууну бир эфирден көрдүм эле да. Камбаралы Боболов ушунчалык күйүп бышып тилди, мамлекеттик тилди саясатташтырбагыла деп күйдү эле ошо киши. Мыногу мамлекеттик символикалар, атрибуттарды кабыл алып аткан учурда да ушундай талкуу болгонда анан биз бул конституциялык мыйзамды 23-жылы кабыл алганбыз. Мыногу 7-чи беренени карасаңыздар, бул жерде редакциялык мүнөздөгү эле мектепке чейинки тарбия жана билим берүү уюмдарында деген сөздү мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, жалпы билим берүү уюмдарында деген сөздөр менен гана алмаштырып атат. Терминдерин гана тууралап атат да. Анан Баксөнүчтүн жана бир берене боюнча айтканына мен кошуламын. Бул жерде министрлер кабинетинин ченемдик актылары аныктанган деңгээлге жараша деп атат. Ушул сөздү бул ушу аша чапкандык болуп атат. Ошону алып салышыбыз керек. Бул эми мен да суранат элем, убакыт өтө тар экен. Биринчи концепцияны кабыл алып бере берели дагы, экинчи окууга карата ушундай анча-мынча кеткен каталарды алып салалы. Анан саясатташтырбагылачы, урматтуу коллегалар, кесиптештер, ушу тил маселесине келгенде эле ушу ызылдап чыга калабыз да, ай. Тилибиз бар, улутубуз бар да, неге мынча? Мына Дастан Сарыгулов айтты эле, 60-жылдардан кийин таласта мына бир мисалды айтты эле. Бардык улуттар жашачу, бирок баары тилди билчү дейт. Баары улут мамлекеттик тилди билчү дейт. Анысы карындай биз мамлекетибизди, тилибизди, улутубузду сүйсөк, эл башка улут 80ден ашуун улут өзү эле үйрөнүп алат, ай. Бир популисттик демелерден кетели. Мен ушуну эле айткым келип турат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нарматовада. Рахмат төрага. Урматтуу депутаттар, али кыргызда жакшы сөз бар да, өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт деп болуптур. Дил билсең, тил билесиң деген сөз бар. Биз улут аралык мамилеге алып барып такабайлы тилди. Биз кыргыз мамлекетинин жарандары жөнүндө мамлекеттин негизги тил маселеси жөнүндө гана ой жүгүртөйлүк, саясатташтырбайлык бул жерде. Муктаждыкты жаратайлык да. Муктаждыкты жаратып коелу, ким өзү үчүн күрөшсүн, ар ким өзү үчүн күрөшсүн. Депутат болобу, министр болобу, ар ким өзү үчүн күрөшсүн. Элдин өкүлү болбусу келеби билсин, ким болсо дагы. Биз улут маселесине шек келтирген жерибиз жок. Башка азчылыктардын тилдерине шек келтирген жерибиз жок. Биз өзүбүздүн кыргыз мамлекет дегендин тил статусуна гана жөнүндө жумуш жасайлы деп мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирели деген мыйзам келип атат. Мыйзамдын долбоорун окусаңыздар, окубай Кечесиз депутат Мамашева, Чыңгыз Азаматович, добуш берүүгө катышып коюңуздар азыр. Ошондуктан азыр кыргыз мектепти бүткөндөр сүйлөп атасыңар, ушул маселени көтөрө бересиңер деген сөзүңөрдү мен кабыл албаймын. Башынан баштап мен айттым, мен Союздун мезгилинде райком партиянын идеологиялык секретары болуп иштеген адаммын. Атпе секретарь исполком болуп документти орусча жазып жүргөн адаммын. Биз орусчаны билебиз. Азыр мамлекеттин талабына жараша орусча мен сүйлөбөйм. Жогорку кеңеште кыргызча сүйлөйм. Ошо орус тилин билген үчүн, документацияны түшүнгөн үчүн биз өмүр бою комсомолдук партиялык советтик кызмат иштегенбиз. Кыргыз үчүн биз бул мыйзамды төрага концепциясын кабыл алайлы. Кимдин кандай ой болсо экинчи окууга сунушун берсин, анан парламентти угугу өткөрөйлү, коомдук угугу өткөрөйлү, ошондо каалаганын оюн айтсын. Азыр колго салыңыз, добуш берейли. Концепциясын колдойлу. Рахмат. Депутат Ашимовада сөз. Кыска, депутат Ашимовада. Рахмат. Саламатсыздарбы, Мес мырза. Негизи сиздин максаттарыңызды, инсандык сапаттарыңызды жакшы билебиз. Ошондуктан бул жерде карама-каршы болбошубуз керек да. Мен юрист катары сизге айтып коеюн. Баягы мыйзамды азыр сиздер талаптарды коюп атасыздар. Ошону калтырыш керек дагы, бирок мөөнөттөрдү киргизиш керек. Мөөнөттөрдөн кийин анан административдик жоопкерчилик болуш керек да. Ошондуктан мен сизге айтарым, ушул жерде бизге айтсаңыз административдик штрафтарды кое турабыз, ага чейин жоболоруңарды силер разработка кылышыңар керек, өзүңөрдүн жоболорду силер административдик орган болгонго даярдашыңыздар керек да. Анан мынау баягы депутаттар боюнча болуп атпайбы? Аны макул сүйлөшөлү дагы,
биз депутаттар өзүбүз жазып чыгалы анда эмесе. Негизинен кыргыз тилди биз өтө колдошубуз керек, бирок ушул жерде бир консенсуска келели, ошондой сөздөрдү айтыңыз. Сураныч сизге. Рахмат. Биздин айымдардан үлгү алыш керек, кыска. Депутат Абакиров да андан кийин даярдансын Чыңгыз Азаматович бүттүшү менен. Рахмат. Танайбизге келет добуш беребиз. Эми мен оюм мындай да, урматтуу коллегалар, орус тил, кытай тил, испан тил, араб тил, инду тил, ушуга окшогон тилдер булар колдоого муктаж эмес. Эми дүйнөнү кыдырсаңыздар, ал тилдерде 100 миллиондогон адамдар сүйлөйт. Кыргыз тил каалайбызбы, каалабайбызбы колдоого муктаж. Бул ачуу чындык. Бала чакаңар бар, небереңер бар. Азыр барып сүйлөшүп көрөлүчү, бу жерге бир 10-100 кишини чогултсак, көбү тилекке каршы кыргызча сүйлөй албайт. Бул чындык. Ошон үчүн биз кыргыз тилди колдошубуз керек. Мен сунуштайт элем, биз биринчи окууда концепциясын колдойлу, экинчи окууда жана аша чапкан жерлерин албетте оңдоп кетели. Бакыт Үсенович башка айткан депутаттардын да чындыктары бар, ал жерин бир аз түздөйлү, бирок биринчи окууда концепциясын колдоп берели. Рахмат. Рахмат. Чыңгыз Азаматович. Ушо акыркы сөз. Рахмат, урматтуу, урматтуу кесиптештер. Менимче абдан маанилүү өзөктүү талкуулоо болду. Ар кандай пикирлер биякта айтылды ушул мыйзам боюнча. Мелис мырза, демелгеңер аябай маанилүү. Жалпысынан түп тамырынан бул маселени карасак, мен сизди колдойм. Бирок чектөөлөр жана ушул айполдар жагынан менимче бул өтө ашыкча кетип атат. Ушул жагынан сиз азыр расмий түрдө тастыктасаңыз, ушуну алып коесуңарбы же алып койбойсуңарбы? Экинчи окууга эгер маселе өтсө. Муну карайлы, сиздердин сунуштарыңыздарды эске алуу менен кайра карап чыгып Себеби, вот биз алыска кетпей, мисалы батыш өлкөлөрдө биз саясатты жакшы билебиз. Кошуналарыбыздын арасында мына Казакстанда, Өзбекстан, Тажикстанда алып койсоңуз, ошол жакта эч кандай басым кылбай, эл өзүнүн тилин сакташ үчүн өздөрү ушундай бири-бирине айтышат. Сен биздин эне тилибиз менен сүйлөшпөйсүңбү деп. Ушундай талап кылып атат. Биз силерге жөлөк болойлу, жардам берейли. Бул жагынан эч кандай маселе жок. Анан кийин ушул жерде кыргыз тесттин төрайымы отурат. Урматтуу кесиптештер, биз баарыбыз ушул кыргыз тест имаратына барып келгенбиз. Кайсы жерде турат? Биз баарыбыз көбү болгонбуз. Бурчта турат, эски имаратта отурат. Бул биздин жүзүбүз. Бир жолу расмий түрдө мамлекеттик органдарга кайрылып, өкмөткө жардам берип койгула, акча бөлүп бергиле. Жок, азыр көчүп келдик. Азыр Илимдер академиясынын имаратына көчүп келдик. Ушул рахмат сизге. Эгер ушул маселе чечилсе, себеби республика боюнча бүт тесттер тияка барып ошол жакта тапшырышат. Бул жагынан биз жардам беришибиз керек аларга. Силерге деле. Анан кийин түп табырынан бул маселени карашыбыз керек. Мисалы мен орус тилинде мектебимде, бала бакчада, университетте окугамын. Шарттар түзүшүбүз керек. Биз азыр үстүртүдөн бул маселени чечүүгө аракет кылып атабыз. Түп табырынан бул бала бакчалардан баштап тиешелүү шарттар түзөлүп, модулдар түзүшүбүз керек, иштеп чыгышыбыз керек. Эски модулдар негизинде биз азыр билим берүү берип атабыз. Ошон үчүн сураныч, бул жагынан терең билим берүү министрлиги менен чогуу отуруп, силер модулдарды чыгарып, ушул жагынан катуу ойлонушуңуз керек. Андан кийин мультиктер жана фильмдер, көркөм тасмалар. Астында сөздөрдү кыргыз тилинде жазышыңар керек. Ушул жагынан ойлошуңар керек. Рахмат. Рахмат. Суроолор бүттү. Белис мырза отура бериңиз. Эрлан, экинчи микрофон. Депутат Көкүловдө. Биз бир жакка шашып атабызбы? Айбек. Айланан, обед убакыт экенин түшүндүм мен. Неме, коллегалар, силер мындай жогорку кеңештин депутаттарысыңар да? Жок, мындай шашып атасыңарбы бир жерге, же шашпай элесиңер деген суроо берип атам. Мен силерге акыл үйрөткөн жокмун. Мисалы, биринчи окууда колдоп берип койгула, биринчи окууда колдоп берип койгула. Канча нерсени биринчи окууда колдонуңар? Канчасы өзгөрүп келди? Не бир нерсе десе эле мындай жаман көрүп элесиз. Неме, коллегалар, анан микрофонго чыгып сүйлөгүлө, мен силерди укпай элем. Биринчи окууда колдоп эле, артка жибергиле, жарым жылдан кийин оңдоп келсин. Болду. Шашып аткан жерибиз жок. Кыргыз тилин азыр келип силердин оозуңардан бирөө жулуп аткан жок. Эмне шашасыңар мынчалык? Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. 72 депутат каттоодон өттү. Чакыргыла бардыгын азыр
Добушка коем. Урматтуу депутаттар, эми бул жерде концепциясын колдоп берейли. Андан кийин парламенттик угуу өткөрөбүз. Жана кемчиликтердин бардыгы жоюлат экинчи окууда. Аша чапкан эч кандай болбойт. Бардык улуттар өз тилинде сүйлөйт. Эч ким эч кимди айып пулдар менен чектебейт. Бирок кыргыз тилин билүүгө милдеттүү. Бүт бардыгы каалаган өзүнүн тилинде биле берсин, сүйлөй берсин. Канча тил билсең ошончо адамсың дейт. 10 тил, 100 тил билсин, бирок кыргыз тилин билиш керек. Урматтуу депутаттар, 72 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Комитеттин чечимин окуп коюңуз, кечирип коесуз. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, комитеттин чечими. Мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны комитеттин сын пикирлери, сунуштарын эске алуу менен биринчи окууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Рахмат, 72 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Каршы. Алып келиңиз. Макул 63, каршы 7, катталды 72. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар,